Аңлайсыздарбы? Негизи 109 беренен аталышы кандай? Необоснованный отказ в приеме детей в организации дошкольного и школьного образования. Ушуну айтып атасыз да? Жок, 109 беренен эмеси кандай өзү аталышы кандай? 15 главаны айтып атасыз, Жок, 109 беренен айтып атам. Юристиңер барбы жаныңызда? Мына юристим отурат жанында, айтып койсоң берененин аталышын. Мындай юрист катары. Как называется 109 статья? 109 статья. Даярданып келдиңер беле? Надира Сынташевна. То материалыңар жок экен. Эмне болсо таппай атасыңар. Билим алуучунун билим алуу укугун жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарында каралган укуктарын жана эркинчиликтерин бузуу же мыйзамсыз чектөө. Ушинтип аталат. 109 беренеби? Толугунан негизи 109 беренен аталышын сурап атам мен силерден. Надира Сынташевна, биз эми сөз сүйлөп атканда сөздөрдө силер четко жооп беришиңер керек да, суроо берип атканда. Силер болсо 2 сааттан бери же материалыңар жок, издеп отурасыңар. Бул кандай бул даярдык? Силердин мыйзамыңарбы же кимдин мыйзамдары? Жок, материалдарыбыз бар, Венера Калымбековна. Эмне үчүн анда суроо берип атат депутат? Силер жооп берип атасыңар. Дагы бир жолу сурооңузду кайталап коесузбу? 109 берененин аталышы. Башка сурооңуздарга жооп бере берейинби? Юристтер тактап атат азырынча. Жок, сиз ушу 109 берене менен келдиңер. Өзүңөр жаган кайсы суроого жооп берген атасыңар? 109.3 беренеге жанагы билим берүү уюмундагы ата-энелер билим алууга бөгөт койгон боюнча келди. Түшүндүрөт. Ошону айтсаңар. Эмне жөнүндө берене өзү? Шашпагыла неме силер менен неме бүтөт экен баы. Биз шашпай эле, силер да шашпай койгула. 1,5 саат убакыт берсек, табасыңар болуш керек буюрса. Жооп бересиздерби, Надира Сынташевна? Биздин юристтерибиз издеп атат азыр ошол кодекстен. Эми уятта, Надира Сынташевна, өзүңөр ушул мыйзам менен келдиңер. Бул мыйзамды от үйдө силер билишиңер керек. Силер ошо 109га толуктоо киргизип атасыңар да, мындайча айткандачы. 109 өз эмне экенин билбей атасыңар. Макул, анда кайра даярданып келели, юристтерибиз даяр эмес экен. Жок, кайра даярданып келбейсиңер. Ушул жерден жооп бергиле. Юрист отурасыңар, замминистр отурасыңар, уятмы? Жооп бергиле. Негизи ушу качып кутулуп биздин мындай немебизге карап мындай көндүңөр да. Силер кандай окубай келесиңер келе атпайбы? Бекжан юристиңердин аты Төрөбаевич. Немеге кирсеңиз, интернетке кирсеңиз, интернетте деле бар. Малик аты, юристибиздин аты. Ушулбу? Ну, айтычы. Распространение предметов порнографических характера. Баракелде, азаматсыңар. Анан не, башка бирине табылган жокпу силер азыр толуктоо киргизгенге? Неге порнографияга алып барып аны кошуп атасыңар? Кичинекей балдар жөнүндө немени мыйзамды эмнеге ага алып барып туруп, ошол именно порнографияга алып барып туруп кошуп коетасыңар? Надира Сынташевна, өзүңүз деле жооп бериңизчи, сиздин деле жумушуңуз да булчу. Жок, эми муну юристиңерди көрдүк эми өзүңүз жооп бериңиз. бизден окуучулар ушул беренеге сунуштады. Неге? Эми мыйзамчылар, булар укукчулар айта албаса мен айта албайт экенмин аны эмне үчүн? Сиз замминистрсиз да, бул непосредственно сиздин жумушуңузда. Сиз ушуну бизге отчет берген келе атпайсызбы? Сиз айтпайсызбы? Кызыксыңар го силер. Сиз окуганда эмессиз, көрдүңүзбү? Жок, окугам. Минюстка баарына жөнөттүк. Эч бир госоргандан кандайдыр бир эме алган жокпуз. Азыркы маалында должностуңуз ким?
Министрдин орун басарыбын мектепке чейинки билим берүү уюмдары Бияка боюнча. келатканда кайсы ой менен келдиңиз? Юристтер сизге жардам берет деппи, же кандай ой менен келдиңиз? Ооба, окуучуларыбыз мунун баарын иштеп чыгат. Мен болсо балдардын билим алуучуларын ошо бөгөт коюу боюнча Жөн, гана неге сиз жогорку кеңешке келдиңиз анда? ушул мыйзам боюнча келдим. А сиз эмне мыйзам боюнча келе атасыз дагы биринин өзүнүн аталышын билбейсиз? Биринин аталышын Сиз даярданып келдиңизби же жөн эле келип болдуңузбу? даярданып келдим. Окуучу туура атап берсин деп атам. Туура эле жооп болсун деп атам болгону. Жок, кызыксыз го сиз. Мен бир жерге мындай сиздин жумушуңуз менен бараткан болсом, ойлоп, жогорку кеңешке келип атасыңар да силер, ами? Силер бир нерсени унутуп калдыңар. Могул жер биз отурган Эми, жогорку кеңеш. Отуруңуз, Бул берене балдарга ой кечирим сурайм. Надира Сынташевна, Бул жер деген- сүйлөп атканда унчукпай туруңуз. Бул жер деген жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш. Биз эл өкүлдөрүбүз биякта отургандарчы. Түшүнөсүңөрбү ошону? Түшүнбөй калдыңар силерчи. Айсулуу Дөлөтбековна, сиз кандай карайсыз мындай нерсеге? Биз силерге ушул жерге убакыт коротуп отуралыбы? Силер эмне келип туруп бизге эмне жөн эле бир нерсени окутуп эле кетип кала берсеңер болобу эмне? Жөн мен түшүнбөй атам, бул эмне, биз эмне бала бачада турабызбы эмне? Билбейсиңер беренин аталышын. Жооп берсем болобу? Макул беренин аталышын эптеп бир нерсе кылып таптыңар жарым сааттан кийинчи. Эмнеге ушул беренеге толуктоо киргизип атасыңар? Башка берене калган жокпу силерде? Жооп берсем болобу? Болот. Ушул беренеде балдар менен байланышкан бүт социалдык учурлар экен. Ошон үчүн биздин укукчулар ушул беренеге толуктоо киргизип атат. Бардык мамлекеттик органдар бизге мындай сунуштарын гана берди. Ушул беренеге киргизген туура болот деди. Порнография боюнча беренегеби? Жок, бул беренеге эмес да. Беренедин 103 пунктуна киргизип атабыз да. Жок, ошо башка пункт калган жокпу силерге? Именно ошол 109 алып барып туруп порнография неме распространение порнографиянын үнөздөгү предметтерди жайылтуу боюнча алып барып туруп. Мисалы мына анда муну түшүндүрүп бергилечи, эмнеге Миргүл Өмүрзаковна мына 74-чү беренеге киргизип атат. 74 бир беренесине киргизип атат. Эмнеге? Ал деле порнография алып барып киргизип койбойт беле? Ерлан Калчурович, Ички иштер министринин орун басары сөз сурап атат. Саламатсызбы, Венера Калбековна, саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Бир кичине амча мен образование юрист эмес болуп кичине түшүнүктүү болуп атат ошол жагы. Статья болуп, жаңылыкта берене болуп, беренеге прим болуп кирсе, бул 109 өзгөртүлгөн жок. 109 прим деген бул жаңы статья болуп кирип атат да. Анан ага эч кандай байланышы жок ал статьяга. Булар аяккы статьяны алып эле ошол главанын аяккы статьясын эле ошону түшүндүрө албай атышат да. Прим болуп киришкенде бул жаңы берене болуп кирилет да. Бул статьяга өзгөртүү киргизген жок 109га булар. Булар прим кылып жаңы статья киргизип атышат. Ошону түшүндүрө албай атышат да. Жок, Эркебек мырза, мен кабыл болуп атам анычы. Жок, Миргүл же башка эле статьяга киргизип атпайбы? Эмнеге ошого алып барып туруп такаш керек да? Конкретно ошол аталыштагы мыйзамга алып барып туруп такаш керек болуп атат да. Биякта ошол болуп атат да. Срочно мен деле аны түшүнүп атам. Бирок башка деле толгон статьялар бар экен, ошол жака деле алып барып такаса болот. Түшүнөм, просто баягы 109 деген аты жаман жанында туруп калды деген эле сөз болбосочу, бирок бөлөк берене болот да. Бул эгерде прим болсо, бул жаңы берене болот да, жаңы статья болот. Бул 109 аты шет жок. Просто жанында туруп калып аты жаман болот, ошол эле болот вопрос. Ошо мен ошону түшүнүп атам. Булардын юристтер түшүнбөйт атат. Анан мен айтып атам, башка эле немеге мыйзамга алып барып туруп такагыла деп атам. Башка эми бар болсо, жок болсо го бир жөн эле алып келип туруп такып отурса эле бир жөн эле. Бар болгон үчүн айтып атам да, башка эле статьяга кошуп койсоңарбы депчи. Мисалы ошону силердин юристтериңер отуруңуз. Министерствонун юристтери мисалы ошону карап, каяка алып баратканын, эмнеге алып баратканын карап туруп, сиз ошону окуп, юристтериңиз ошого алып барып такап койсо болбой окуп, замминистр катары сиз бияка келе атасыз да неме бергени. Бизге ушул мыйзамды мындайча айтканда түшүндүрүп айтып берген келе атасыз. Ошондо өзүңүз деле окуп, мисалы 109 берене эмне экен депчи мындай. Жок, кошумчалабай эле отургачы. 15 главаны карасаңыз, адеп ахлакты жана тарыхый маданий мурасты коргоо. Надира Сынташевна, биз сизге сөз берелик. Силер
мен баягыдан бери байкотам силер бияка келатканда чынында жөн эле бир силер жогорку кеңеш катары кабыл албай калдыңар. Ушул жерге келип жарым саат беренеңердин атын издеп атасыңар. Юристиңер менен отуруп айланайын. Юристиңер эмне иш кылат өзү? Бул жерде отурабыз депутаттар силердин алдыңарда. Туура эмес айтып атам Венера Калмбековна. Баягыда дагы келип алып айтышты. Биз даярданып келеличи деди. Бүгүн да биз даярданып, андан мурун да айткан биз даярданып келеличи деп. Анда давайте бир ай өткөрбөй коелук, шашпай даярданып алгыла. Силер бул жакка келатканда силер түшүнүп билишиңер керек да каяка келатканыңарды. Ооба деп коесуңар дагы. Айсулуу Дөөлөтбаковна, могу нерселерди эске алыңыз. Жөнөкөй суроолорго жооп бере албай атышат. Юрист менен келип, замминистр жөнөкөй суроого жооп бере албайт. А между прочим, министр образования. Назира Сынташева, сиз айтып калдыңыз. Бизге убакыт бергиле даярданып келгенге деп. Ошон үчүн мындай жарым жыл берели. Артта кайтаруу боюнча сунуш киргизем. Мыйзамды. Рахмат. Эрлан Калчыровичтин сунуш келди. Бул мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча да, ушундайбы? Эрлан Калчырович. Надир Сынташевна, эми сиз өзүңүз айтыңызчы. Ушул мыйзамды дагы бир иштегенге убактыңыз болсо жакшы болот беле? Урматтуу Венера Калмбековна, урматтуу депутаттар, биз жанагы Эрлан мырзанын бир суроосуна эле кичине кыйналып калдык. Калган бүт бардыгын даярданып келгенбиз. Менин сунушум экинчи окууга чейин абдан кылдаттык менен даярданып келебиз. Мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Мен жаңы эле айтпадымбы? Абдан Биз бияка чоң спорт эткени өтүнүч. келбейбиз, кечирип коңуз, Венера Калмбековна. Биз бияка спорт эткени келбейбиз. Жаңы эле айтпадымбы ушул сөздү? Силер эң маанилүү суроого жооп бере албай отурасыңар могу жерде. Бир эле суроого эмес, кичинекей суроого эмес, эң маанилүү суроого жооп бере албай отурасыңар. Силер мен берген ар бир суроого жооп беришиңер керек. Неме билим берүү министрлиги силерсиңер, мен эмесмин. Мыйзам долбоорунун концепциясы четке кагылсын. Добушка коем, урматтуу депутаттар. Ким макул? Баары макул, каршы жок.